эркек эмне үчүн экинчи аялды алат, эмне үчүн токоолду алат? 3 себеби бар. Биринчи себеп акчасы көбөйгөндүктөн. Менин билишимче, көп эле эркектер ошо кичине акчасы көбөйүп, бир эмес 2 үй алып калып, бир эмес 2 машина алып калып, оокаттан бир аз акчасы артып калганда ошо экинчи аялдык жөнүндө ойлонуп баштайт. Экинчи бул айлана чөйрөсүнүн таасири. Мисалы, бүт досторумдун баарынын экинчи аялдары бар. Демек, меники да болуш керек. Бүт досторумдун баары Lexus машинасы бар, демек меники болуш керек. Же ошо айлана чөйрөсүндөгү, мисалы, никесиз ойнош күтүү болбойт деп сиңип калган бир принцип. Ошон үчүн ойношту экинчи аял кылып өзүн актап, ал аялга дагы мындай актануу үчүн экинчи аял деп коет. Үчүнчү себеп бул ошол аялды, мисалы, суусап калган адам суунун жанынан кеткиси келбейт го. Бул адамдар дагы, эркектер дагы суусап калышат. Сүйүүгө, жаңы бир впечатленияга, бир кызыгууга, гормондорун көтөргүсү келет. Анан ошол кызыгы тарагыча ошол аялга тое алайым, ошол аялды сиңире алайым, энергиясын ала алайым, күчтөнө алайым деп ошол аялды байлап, жанына кармап, кызыгы тарагыча эч жакка кое бербей экинчи аял кылышат.